Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Чоң суроо долбоору Фрунзе ТВ каналы. Биз кайрадан эч ким козгобогон, эч ким талкуу кылбаган, бирок ошону менен биргеликте аябай маанилүү болгон темаларды талкуулаганга чыктык. Жана бүгүнкү күндө биз көпчүлүк учурда эркектерге суроо узаткыбыз келип турат. Аябай оор темада тактап айта турган болсок, эгерде аялыңыз төрөбөсө, анда сөзсүз түрдө ажырашасызбы же үй бүлөнү сактап калганга башка жолдорун издеп көрөсүзбү деген оор тема. Албетте ар кандай ойлор болот жана ал ойлор менен биз макул болсок болот, макул болбосок да болот. Анын баарын ылдыйга комментарийга жазып койсоңуздар болот. Биз болсо ошо комментарийлердин арасынан эң көп лайк чогултканына ушундай бир сонун китеп ыйгарабыз. Феникс аттуу Кылычы Самамбетов байкебиздин калеминде таандык болгон бул китепте сизди ийгиликтүү кыла турган көп жакшы кеңештер бар жана анын арасында китептин бир канча бөлүгү ушу так гана айымдарга арналган, үй бүлөдө айымдарга кандай мамиле кылыш керек жана үй бүлөнү бактылуу кылыш үчүн кандай бир сонун аракеттерди кылып койсо болот деген. Ошон үчүн бул китепти сиз алышыңыз мүмкүн. Ылдыйда комментарийга толуктап жазып коюңуз. Биз болсо бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундары бул көйгөйлүү маселе боюнча ой кандай экенин билгенге аракет кылмакчыбыз. Алдын ала лайк басып, комментарий калтырып коюңузду унутпаңыздар жана эң башкысы четте турган коңгуроону басып койсоңуздар биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөсүңөр. Чоң суроо баштадык. Адилет, бизде мондой суроо менен азыр элдерге кайрылып атабыз, айрыкча мырзаларга. Эгерде кокус Кудай бетин андан алыс кылсын, үйлөнө элексиз. Буюрса үйлөнгөндөн кийин эгерде элестете эле коелу, аялыңыз төрөбөй кала турган болсо, сиз эмне кыласыз? Ажырашмак белеңиз же үй бүлөнү сактап калганга бир аракетти кылмак белеңиз? Үй бүлөнү сактап калганга аракет кылмакмын. Кантип деген суроо? Эми кандай айтсам, суррогатный матка аракет кылбайбыз, эми баланы багуулабыз деле, анткени ал түбөк жарым менен уже нике кыйылгандан кийин ал менен мындайча айтканда по жизни до конца жашаш керек. Эгерде кайын журттар ортого кийлигише бере турган болсочу, бул деле өтө оор тема. Бизде кыргыздарга көп таандык болгон, аялың төрөбөй атат, анан өз каның болуш керек деген, анан балалуу бала чакалуу бололу, биз да небере көрөлү, тигип бүтүп туруп үйдөгүлөр кийлигише берсе, сен ал менен кантип күрөшөсүң? Негизи мен өзүм ата энеми аябай жакшы билем. Мен ата энем андай кишилерден эмес, кийлигишпейт. Эң негизгиси мен бактылуу болсом, ата энем да бактылуу болот. Ошол сөз менен. Бала багып алыш сен үчүн мындай, орусча айтмакчы, мындай өтө деле эмес, принципиальный эмес. Менин баламбы, башка баламбы, кичинекей наристе менин тарбиямды көрдү, менин балам болот. Менин тарбиямды көргөн менин балам болот. Үй бүлөнү обязательно сактап калыш керек деп ойлойм мен. Бала маселесинчи кантип эксер? Эми ал Кудайдан да. Мисалы мындай примерлер бар да, 10 жылдап, 20 жылдап да балалуу болбой жүргөндөр, бирок чыдап үй бүлөсүн сактап келиптир, аягында албетте балалуу болуп калышкандар көп да, менин тааныштарыман элечи. Анан керикилер болсо бир жарым жыл, 1 жыл төрөбөй койсо эле ажырашып кетип атат. Ага сиздин оюңуз кандай? Мен ага оюм билбейм мен. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу өзүнүн колунда го деп ойлойм да. Мен мисалы ал жагын жооп бере албайм. Бирок жеке өзүңүз үчүн канчалык гана убакыт өтпөсүн, эптеп бир бала багуу боюнча кандай оюңуз? Эми бир 5-6 жыл күтүш керек го дейм. Андан кийин болбой кала турган болсо, анда багыш керек. Себеби ар бир ата эне бала багууга татыктуу деп ойлойм да менчи. Рахмат. Эми колубуздан келген аракетти кылып көрмөкпүз да. Может баягы барчу жерлерге барып ушул темадагы адистер менен кеңешип. Эгерде неизбежно болсо эми ажырашууга туура келет. Анткени бала бакыт да, эми баарыбыз эле балалуу болгубуз келет. Ал жагы бир чети тура, бирок бир чети мындай болсочу. Аракет кылып көрөбүз да. Жок, албетте. Эми болбой калып, неизбежно эле болуп калган кезде анан туура келет да эми. Эгерде эми аялыңызда эмес, сизде болуп калса да, эми элестетип, албетте мындан алыс бололу, бирок элестетип эле койсо. Сиз тукумсуз болсоңуз, мисалга. Ал жагынан болсо, мисалы аялыңыз келип ажырашпайлыбы, чото мен балалуу болгум келип атат же болбосо үй бүлө. Алайымды кой бергенге даярмын, анткени ал дагы балалуу болуп, бактылуу болгонго акысы бар. Эмне кылмаксыз? Мен летам азыр жолдор бар го. Бар албетте, бирок эгерде күйөөңүз тукумсуз болсо, сиз балалуу болгуңуз келип аткан болсо, анда эң эле ыңгайлуу жол эмне кылыш керек? Багып алмакмын. Багып алмаксыз. Да. Күйөөңүз менен кеңеш. Ооба.
Сонун алга кандай деп ойлойсуз? Кайын журт, үй бүлө кандай карамак? Ну, биз алардын чечими менен жашабайбыз да, если бири-бирибизди сүйсөк, конечно. Багып ойлой алмадым, если күйөөм, макул болсо, будущее, конечно. Түшүнүктүү, иш кылып ажырашуу жөнүндө таптакыр тема козголбойт болчу. Жок, менин оюмда жок даже. Лечение кылыш керек окшойт. Лечение? Ооба. Жок, биз эми суроону мындай узатып атабыз. Ажырашмак белеңер же болбосо үй бүлөнү сактап калмак белеңер? Сакташ керек окшойт. В любом случае сакташ керек. Ооба. Дарыланасыңар, көрүнөсүңөр, эгер таптакыр айлаңар кетип болбой калган болсочу, албетте Кудай анын бетин ары кылсын, бирок элестетүү гана Сүйсөңөр уже жашаш керек уже. до конца эле. Үй бүлө, кайын журт, тууган урук не дейт, ага вообще көңүл бурбаш керек. Ооба. Көпчүлүк учурда ошолор эле мисалы үй бүлөнү бул эки же ара жолго түшкөндө түрткү болуп калышат го. Билбейм аны. Ар кимде кишинин өзүнүн эмеси бар да, тура мнениясы. Сиздин мнениеңиз боюнча эмнеси болсо да үй бүлө сакташ керек. Ооба. Билбейт экен, мындай жөнүндө ойлонуп көргөн эмесмин. Жок, албетте мунун бетин ары кылсын, жөн гана элестетүү гана боюнча болот го. Себептен бул азыркы учурда Кыргызстанда аябай актуалдуу проблема да, үй бүлө, жаш үй бүлөлөр арасында. Күйөөмө карап, күйөөм жакшы адам болсо, Албетте жаман адамга тийбейсиз деген ойдобуз эми. Сүйүп, күйүп, баары сонун, бирок ошол жерден мисалы экөөңөргө балалуу болгонго буйруп айтат дейли. Күнөөсүз да эмес. Анан бул маселеге силер кандай чечим кабыл алмаксыңар? такыр билбейт экенмин, кечиресиз. Эгерде таптакыр эле болбой жатсачы? По-любому үй бүлөнү сактап калып. Үйдөгүлөр не дейт, кайын журт не дейт, тууган урук не дейт, ал сени эч кандай кызыктырбайт болчу. Жок. Экинчи аял? Серьезно? Ооба. Эгер аялың уруксат берсе, Ооба. биринчи аялың менен бирок такыр ажырашпайсың. Жок. Сурайм да изначально эле. Алсам болобу? Бала чака көргүм келип атат мен дагы, сени менен да ажырашпайм, бирок экинчи аял алам. Ооба. Уруксат берсе, макул десе сен аласың. Ооба. Жакшы вариант экен, тоже биринчи жолу жаңырып атат бул вариант. Таласка жөнөтмөкмүн. Чоң апага жардам берсин деп. Биринчиси менен калып калмак белең. Ооба. Ошондо кандай, экинчи аялың төрөп берип атабызбы же биринчиси? Экинчи да. Экинчи төрөп берип эле таласка кетеби? Ооба, биринчи да буюрса. Жакшы. Сонун. Таласта канча келин бар ошондо? В смысле? Таласка дейм кетирип атасың дейм, эки аялың тең, өзүң бияктан эмне кыласың ошондо? Жумуш иштейм, как обычно. Планктон болгон бир офисный. Ошол менен жашоо бүтөт. Жашоо болгон взглядтарың жакшы экен да, оптимистический жашоо бүтөт ошо менен деп. Ушундай да байке. Жакшы, сон жакшы вариант айттыңыз, бир чети, албетте. Ал жөнүндө ойлонгон эмесмин чынында. Ал жөнүндө көп отуруп ойлонуш керек экен чынында. Албетте, себептен бул темада көп азыр эч ким айтпайт, дебейт. Бул кайсы үй бүлөнүн башына түшкөн болсо ошо үй бүлө эле кыйналып жүрөт. Анан албетте ар кайсы варианттарды угуп көрүш керек. Мынакей бул жигит сунуштады, экинчи аял алмакмын. Бир чети бул албетте туура эле чечимдердин бири болот. Ажырашпай туруп. Сенин көз карашың боюнча эмне кылмак элең деп? Мен көз карашым боюнча байке мен ажырашпайт болчумун өзүмдүн биринчи аялым менен. По-любому кандай айтсам эмеден детдомдо да балдар бар да. Анан кийин эгер аялымды чыны жакшы көрсөм, ошо жакты вариант ойлонуштурмакмын чынында. Бала багып алган. Ооба. Туура, бул нерсеге сен мен биздикилер кандай айтсак, жана стереотип бар го, менин канымдан эмес, менин өз балам эмес деген сыяктуу андай мамиле кылбай. Эң негизи тарбиядан да. Кан чечет дегенчи, бирок тарбия эң негизгиси да. Сүйүнүчтүү жолугушуу болуп калды. Мындай сумдун тегерегинен басып баратсак кесиптешибиз турган экен. Эркин, кандайсың? Жакшы. Буга чейин бир 10-15 мүнөт сүйлөшкөнгө жетиштик, бирок именно ушул тема боюнча өзүнүн көз карашын айтып өтсүн деп. Суроо узатканда жөп-жөнөкөй болуп атат, бирок өтө оор. Эгерде үй бүлөдө мисалга аялың төрөбөй калса, сен ажырашмак белең же болбосо үй бүлөнү сактап калганга аракет кылмак белең. Бул элестетүү катары эле айтылып берилип аткан суроо. Биринчиден бул муну эч ким каалабайм, бул каалабайм, бирок жашоо ушундай экен. Азыркы бир канча себептерден улам, экология, жашоо турмуштун начардыгы жана башка көптөгөн фактордон улам азыр тукумсуздук маселеси аябай курч турат. Эркектерде дагы, айылдарда дагы. Бул мен билгенден ар бир билбейм, мен бир 10-15 үй бүлөдө ушул маселе турат тилекке каршы. Бирок
эгер аялы төрөбөй бирок экөөнүн ортосунда сүйүү бар болсо анда алар сөзсүз үй бүлөсүн сакташ керек. Азыр үй бүлө эмес, биздин мамлекетибиз өзү бир мындай араң бутунда мындай турганда биз ошо мамлекеттин пайдалуу болгон ячейкасы болгон үй бүлөнү сакташыбыз керек. Азыр мени көрүп аткандар айтышы мүмкүн, бул өзүнүкүн сактабай эмне бизге акыл үйрөтүп атат депчи. Бирок бизде биринчиден кызыбыз бар, экинчиден Айгерим экөөбүздүн баягы эки жолго түшүүнүн андан башка дагы мындай тереңирээк бир маселелер болгон. Бирок эгер ушул баладан башка маселе жок болсо, башка жолдор бар. Эко деген жолдор бар азырчы. Азыр медицина кудайга шүгүр аябай өнүктү. Каалагандай төрөтүп алсаң болот. Кичине акча табыш керек, анысы бар. Эки эгизден заказ кылып төрөтсөң болот азырчы. Действительно, заказ кылып төрөтсөң болот. Мо эки эгиз болсун, бир өзү бала, бир өзү кыл, экөө эки эркек десе болот да азырчы. Ошон үчүн ажырашпагыла. Ушул тема боюнча көбүнчө кайын журттар кийлигише бергени сенин оюңча кандай көп влияние берип коебу? Себеп дегенде эми сен мен билем, мен өзүмдү билем. Бирок анча мынча эркектер бурма деп коет го, айдама оому болуп кетет. Жака анан мунун тиги сүйүп жүргөн кызын деле таштап койгонго макулдугун берип коет. Себеп дегенде бунун төрөбөй атат же бунун мындай болбой атат же бунун жакпай атат деген. Бул эми салттык нерсе, бул традиционализм. Биз кыргыздар өзүбүздүн салттарыбызды уже кайрадан карап чыкканга доор келип жетти. Доор дегенде действительно 2020 жыл мына дүйнө жүзүнүн элинин көзүн ачып атат. Демек биз да ойлонушубуз керек. Салттарыбыздын кайсынысын өзүбүзгө калтырып калалы дагы, кайсынысын акырындап бир мындай форматын өзгөртөлү. Бул салттуу нерсе. Себеп дегенде илгери бандай төрөбөгөндө мындай ошон тукум уланбайт, анан ошол балдардын да функциясы башкача болчу да. Бул мал карайт, бул жоокери болот, бул оокат болот дегенчи. Азыр эми баары бар. Азыр тамагың даяр, жашаган жериң даяр, шарттар башкача, азыр дүйнө ачык. Анан ошол бала төрөбөй койгон келиндерди басмырлап, үй бүлөдөн четке чыгарып салуу бул өтө мындай эскилиги жеткен нерсе деп айтам да. Мындан арылыш керек, муну токтотуш керек муну. Түшүнүктүү. Анан соңку суроо, эгерде кыз жигит болуп сүйлөшүп учурда эле биргеликте эле барып дарыгерлерге көрүнүп коюш, бул кадыресе көрүнүш болуш керекпи же кичине бир? Бул 100% кадыресе көрүнүш болуш керек. Себеп дегенде эки адам кайсы бир возрастка чейин, экөө жолукканга чейин, үй бүлө куруп чогуу жатканга чейин кечирип койгула эми. Жакшы эле. Көнүп калганбыз. Экөө билиш керек да. Тачына экөө билбейт да эмне болгондорунчу. Биз эркек балдардын бир минусу, биз кыздардан кыздыгын талап кылабыз дагы, өзүңөрдү карап көргүлөчү. Мында мен өзүмдү жана айтып, силер өзүңөрдү карап көргүлө мисалчы. Бул жыныстык этика деген бар. Бул эртеңки күнү балдар төрөлүп калат атпайбы, бир мандема барчы. Бул көп учурда бул бирден бир негизги себеби бул ичип туруп сүйүү махабатка батышат. Муну воскресные дети деп коет да. Бул эң чоң кедергисин тийгизет. Экинчиси бул инфекциондук оорулар, мындай жыныстык этика, тазалык да. Экөө барып текшерип, кан группасын текшериш керек, совместимость текшериш керек. Мунун баардыгы аш барса кенедей акчанын эле күчү. Бирок ошонун негизинде экөө мындай үйлөнүп, экөө өзүнчө бөлүнүп бир махабатка батканда бири-бирине ишеним болуш керек да. Ишеним болуш керек. Бул сөзсүз болуш керек. Ал болбосо жанагы проблемалар аябай көп чыгат да. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк ойлордун баары 100% эле ойдун баары үй бүлөнү сактап калыш керек дейт. Албетте айтылган сөз менен кылган иш бириксе эң бир сонун эле болгондот. Себеп дегенде биздин жаш муун бул көйгөйгө көз карашы аябай туура экен десең болот. Эмне үчүн туура? Себеп дегенде албетте мындай көйгөй эч кимдин башына түшпөсүн, жана түшкөн болсо эң башкысы күтүш керек, жана Кудайдан тилеш керек. Албетте көп учурларда мен билем 7 жыл, 10 жыл, 20 жылда бала болбой жүрүп, аягында бала күткөн үй бүлөлөр көп эле. Эң негизгиси ошол убакытчын чыдашкан. Керикилер 1-2 жылда эле чыдабай кетип калып атат. Анча-мынча көкмелер 2 кыз же 3 кыз подряд төрөп атасың, анан мага эркек да төрөп бербей койдуң деген да ой менен да ажырашып кеткендер толтура болуп атат. Анчалык жеңил эле болбойлу. Кыз киши бул аманат, аманатка сак болуш керек. Жана эң башкысы бактылуу болам, сүйөм, күйөм, экөөбүз сонун жашайбыз деп туруп алгандан кийин ошол сөздөргө татыктуу болушубуз керек. Себеп дегенде биз эркекпиз. Эркек деген сөзгө бир аз болсо да туруктуу болуш керек. Анан мындай көйгөй менен эч кимиңиздер албетте дагы бир жолу эскертип коеюн. Башыңыздарга түшпөсүн, түшкөнүн да каалабайбыз, жана түшкөн болсо эң негизгиси үмүтүңүздөрдү үзбөй эле күткүлө. Бул чоң суроо долбоору болду. Биз өзүңүздөр байкагандай акыркы күндөрдө маанилүү темаларга өтүп баштадык. Жана ушул сыяктуу темалар болгон болсо ылдыйга жазып комментарийга сунуштасаңар, албетте биз тартканга дап даярбыз. Эң башкысы аман эсен бололу, баарыңыздарга ден соолук. Каналга катталып, лайк басып койгонду унутпасаңыздар эле, биз ыраазыбыз. Көрүшкөнчө.